Коррупцияга каршы күрөш башталганы бюджетке 3 миллиарддан ашык акча төктүрүштү. Элдин эсебинен байыган чиновниктерди жеп ичкенин коспастан, каражатты эле кайтарбастан кармалган чиновниктер мыйзамдын негизинде дагы өзүнө тиешелүү жазасын алышы керек. Ошондой эле коррупционерлерди камоо төлөтүү менен эле чектелбей, коррупциянын тамырын кыркуунун, анын пайда болушунун илимий себептерин изилдеп, концепциясын түзүп, ошонун негизинде иш алып барыш керек. Президент, башкы прокурор да жардам берип коррупцияга каршы күрөшкө салым кошушу шарт. Антпесе УКМК менен Финполиция коррупция менен жалгыз күрөшө албайт. Бюджеттин каражаты столго кетпестен келген гранттар максаттуу жумшалсын десек, жалпы коом да коррупция менен күрөшүүгө кол кабыш кылышы зарыл. Ошондой эле коррупция менен күрөшкөн тармактар да далил жетиштүү болсо, күнөөсүн мойнуна кое ала турган болсо гана кармап камашы керек. Жөн эле имишке ишенип алып камап адамдардын тагдыры менен ойногон болбойт. Колдойм. Анда мындан да жакшы натыйжа бермек. Чынында УКМКнын курамына кошуп, АКСтин мүмкүнчүлүгүн чектеп жатышат. Коомчулуктун каршы болгонуна карабай, Атамбаев АКСты УКМКнын алдындагы коррупция менен күрөшө турган кызмат кылып ачып койгон. Ошол боюнча эле УКМКнын курамында калды. Жаңы бийлик АКСты УКМКнын курамынан чыгарышы керек. Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Ташиев дарыланууга кетип жатканы боюнча Фейсбуктагы баракчасына билдирүү жазып, жалпы кыргызстандыктарга кайрылды. Мен операциянын алдында турам. Дуба кылып коюңуздар, силердин дубаңар мага аябай керек. Мен айыгарыма ишенем. Элим үчүн кызмат кылам деген жакшы оюн жазды. Бирок жакшы ойду жамандыкка буруп, өрөй учурган кабар таратууга аракет кылгандар да болду. Бирөөгө жамандык тилегиче өзүбүзгө өмүр тилешибиз керек. Жамандык баарыбыздын башыбызга келет. Андан эч ким качып кутула албайт. Өч алуу же табалоо максатында мындай акылга сыйбаган кабарды таратуудан сак болушубуз керек. Мүмкүн Ташиев бирөөлөргө катуу айткандыр, же бирөөлөрдүн койругун басып алгандыр. Ошондой болсо да ага жамандык тилеген жакшы эмес. Баарыбызда кемчилик бар. Ал кемчиликтен Ташиев да куру эмес. Бирок Камчыбек Кыдыршаевичтин баатырдыгы да бар. Ал кандай мезгил болбосун эл тарабында болот. Ыйлаган элдин көз жашын арчыйт. Маселен, Каргашалуу ош окуясы болгондо Камчыбек Ташиев, Садыр Жапаров, Ахматбек Элдибеков оор күндөрү эл менен болгонун өз көзүм менен көргөм. Абалды жөнгө салуу үчүн көп аракеттерди жасашып, күнү түнү эл менен болушкан. Мен да укук коргоочулук милдетимди аткарып, абалды турукташтырууга салым кошуп жүргөндө, бул азаматтардын аракеттерин өз көзүм менен көрүп, ошондон баштап Ташиевке карата сыйым жогору. Октябрдагы революциядан кийин бийликти жөнгө салыш үчүн, мыйзам талаасын алып келиш үчүн да эбегейсиз салым кошту. Элдин эсебинен байыгандарды тизгиндеп, коррупция менен күрөштү күчөттү. Ушундай мезгилде жаман ойдон алыс болуп, жакшы тилек кылалы. Сакайыр ден соолугу калыбына келип, балдыга койгон максаттарына жетсин. Коррупция менен күрөшүүдө изги тилектерин ишке ашырсын. Коомду чырмаган илдеттен арылышына салым кошсун да. Премьер-министрди Конституция боюнча коалициялык көпчүлүк көрсөтөт. Президент көрсөткөнгө мыйзам жол бербейт. Ал эми Марипов болсо, президент менен сүйлөштү, мени ал киши көрсөттү деп депутаттарга жагынып, эптеп өтүп кетүүнүн аракетин жасады. Жоопкерчиликти президентке оодарып салганга аракет кылды. Чынында өлкөдөгү экономикага премьер жана аны шайлаган депутаттар жооп бериши керек. Анткени биз 2010-жылы кабыл алынган Конституция менен жашап жатабыз. Биз алардан ошону талап кылышыбыз керек. Марипов мурун жылуу кабинеттерде отуруп, 7-кабатта президенттерге кошомат кылып, жакшы сөздөрдү угуп жүргөн жигиттердин бири болсо, эми күнү түнү баткак кечип иштеши керек. Депутаттардын ишенимин актап, жоопкерчиликти президентке оодура салбай, өз мойнуна алышы зарыл.
Мыйзамдын негизинде мэрди премьер-министр сунуштап, шаардык кеңештин депутаттары шайлайт. Мыйзамдын алкагында карасак, президенттин бул жерде эч тиешеси жок. Мыйзам боюнча президенттин аларды сунуштаганга да, бекиткенге да укугу жок. Жооптуу кызматка сунушталган адам менен президент максатын сурап, программасын бериш үчүн аңгемелешкендер. Бирок ал колдоо дегенди билгизбейт. Президент менен сүйлөштүм деп айтканы этикага да туура келбейт. Негизи премьер-министр мэрликке кызматка Элмек Нургазиевдин сунуштап жатканда аны бардык жагынан текшерип, кылмыштуу, чуулгандуу иштери жок экендигине көзү жеткенден кийин гана дайындашы керек болчу. Марипов премьер катары ишине кайдыгер мамиле жасагандыктан жаңы дайындалган мэрди кайрадан кызматтан кетирүүгө мажбур болду. Бул өтө уят иш. Аргасыздан бул ишке президент кийлигишип, өз пикирин ачык билдиргендиктен премьер күнөөсүн түшүнүп, мэрди дайындоо боюнча чечимин жокко чыгарды. Ошентип Марипов кызматта 6 күн иштей элек жатып, 2 орчунду ката кетирип, элдин нааразычылыгын туудурду. Ал өзүн дагы деле мурдагы президенттердин жардамчысы катары элестетпей, премьер-министр экендигин унутпай жана эки жакты карап жалтаңдабай чечим кабыл алышын каалар элем. Туура, Марипов 6 күн иштебей жатып, 2 чоң ката кетирди. Анын бири Төрткүл суу сактагычы боюнча ойлонбой сүйлөгөн сөзү коомчулукту, айрыкча Баткен облусунун жашоочуларын нааразычылыгын туудурду. Бийлик да тынчсызданды. Эми мындан ары элди түшүлткөн катачылыкка жол бербей, ойлонуп сүйлөп, кайра-кайра чалына бербей туура кадам жасашы керек.